Сооротуучу Кудай. 11-октябрь. Ар бирибиздин жашообузда күн сайын өзгөрүүлөр болуп жатат. Бирөө үй алат, бирөө үйлөнөт, бирөө балалуу болот. Бирөө тескерисинче жакынынан айрылды. Бирөөнүн унаасы күйүп кетти, бирөө бутун сындырып алды жана башка. Бул биздин жашообуз. Бирок ушунун баарынын ичинде эң негизгиси акыркы убакта жүрөгүңүздө эмне өзгөрүүлөр болуп жатат. Бул өтө маанилүү. Ыйык жазууда баарынан да сактай тургандан жүрөгүңдү сакта. Анткени өмүрдүн булагы анда деп жазылган. Баарынан да жүрөгүңдү сакта. Акча каражат жагынан көйгөйлөр болот. Ден соолукка байланыштуу көйгөйлөр болушу мүмкүн. Мындан сырткары дагы көп кыйынчылыктарга дуушар болушубуз мүмкүн. Бирок бул убакыттын ичинде жан дүйнөбүз жакырланып калса, эгер ички дүйнөбүз бул убакыттын ичинде Кудайдын күчүн колдонууга үйрөнө элек болсо, анда ал башка бардык нерселерге кыйратуучу таасирин тийгизет. Ошондо барчылык дагы кубаныч алып келбейт. Анан сенин ден соолугуң да жакшы жака жумшалбайт. Анда үй бүлөңүз, балдарыңыз жана неберелериңиз сиз күткөн канааттанууну алып келбейт. Биздин жан дүйнөбүздүн абалы анча жакшы эмес болсо, мен көңүлүбүздү жашоодогу бир маанилүү факторго бурат элем. Ал биздин акыркы убакта Кудайдын сөзүнө болгон мамилебиз. Кудайдын сөзү жашооңуздун маанилүү бир бөлүгү болбой калган жокпу? Ушул учурду карап чыгууга жана керек болсо керектүү чараларды көрүүгө үндөгүм келет.